Салам досум. Сен мен барын көрдүм деп ойлойсуңбу? Жок, бүгүн сага табияттагы эң таң калыштуу жаныбарларын көрсөтөбүз. Аларды көрүп, бул чын эле барбы деп таң каласың. Кеттик, дүйнөнүн кызыктуу бурчтарына саякаттап келебиз. Аяй түнкү жомоктогудай жандык. Бул аяй түн ичинде гана чыгып, жапалдаш буттары менен секирип жүргөн сырдуу жандык. Анын өзгөчөлүгү узун жука манжа, ал манжа менен дарактын кабыгын чукулап, ичиндеги курт кумурсканы табат. Көрүнүшү жар канат менен мышыктын аралашмасы сыяктуу, коркунучтуу да, кызыктуу да. Креветка богомол. Суу алдындагы супер баатыр. Бул жаныбар кичинекей болсо да өтө күчтүү. Ал тырмагы менен аквариумдун айнегин сындыра чаба алат. Анын көздөрү жарыкты 12 түрдүү спектрге бөлүп, дүйнөнү башкача көрөт. Бул чын эле супер баатыр эмеспи? Шиш сымал бака. Ичиндеги органдары көрүнүп турат. Бул туп-тунук бака тууралуу кандай дейсиң? Жүрөгү, боору, ашказаны баары көрүнүп турат. Ал жамгырлуу токойлордо жашайт. Тунук болгон үчүн кээде аны көрүү кыйынга турат. Эгер сенде да ушундай өзгөчөлүк болгондо, эмнеңди жашырмаксың? Тамчы балык. Капалуу, бирок белгилүү. Бул балык интернет жылдызына айланды. Баары аны ар дайым кайгылуу деп ойлошот, бирок чынында ал терең деңизден келген. Ал жакта басымдан баары сымырылып калат. Ошондуктан сырткы көрүнүшүнө карап баа бере бербе. Учкан жылан. Чын эле уча алабы? Бул жылан тамаша эмес, чын эле уча алат. Ал денесин жазып, абада калкып, дарактан даракка секире алат. Бул аны душмандардан сактайт. Силердин мектептин жанындагы бакта ушундай жылан учуп жүрсө кандай болмок? Мимик осьминог, табияттын актёру. Бул осьминог башка жаныбарларды туурай алат. Ал кээде деңиз жыланына, кээде арстан балыкка, кээде болсо ташка окшошо алат. Ал жашырынуу боюнча мыкты чебер. Бул жерде ал кимге окшошуп жатат деп ойлойсуң? Панда кумурска. Сүйкүмдүү, бирок кооптуу. Аты кумурска болгону менен чынында бул ары. Көрүнүшү кичинекей пандадай, абдан сүйкүмдүү, бирок жакындаба, чагып алат, абдан ачуу. Ошондуктан кооз көрүнгөндүн баары эле коопсуз эмес экен. Эси оогон эчки. Чочуп калса, катып, жыгылып калат. Бул эчки күтүлбөгөндөй үн чыкса же чочуп кетсе, тах деп эле жыгыла түшөт. Мунун себеби анын булчуңдары өзгөчө түзүлгөн. Элестетип көрчү, эгер бизде да ошондой өзгөчөлүк болгондо, мугалим тест десе эле, дароо эле жыгылып калмакпыз. Деңиз аждаары. Жалбырак болуп жашынган. Бул жаныбар суу астында жалбырак болуп көрүнөт. Анын денесиндеги жалбырактар душмандардын көзүн алдайт. Бул табияттын эң сонун ойлоп табуусу. Кызгылт броненосец, кичинекей танк. Колго баткан бул жаныбар чыныгы кичинекей бронетанк. Мүйүздөй катуу калкан менен капталган сүт эмүүчүлөргө кирет. Алдыңкы жагы жумшак, кызгылт, үлпүлдөк болуп көрүнөт. Аргентинада жашайт. Сен үйдө ушундай жаныбарды багып көргүң келмекпи?
Көрдүңбү, табият кандай укмуштуудай жаныбарларды жаратыптыр. Сага кайсынысы эң кызык болду? Комментарийге жаз. Жана сөзсүз Балам Kids каналына жазыл, алдыда дагы көп сырларды чогуу ачабыз. Көрүшкөнчө.